New TV каналында бир катар автордук программаларда орун алган. Алардын башында белгилүү журналист Бейшенбек Бекешевдин акыл заман көрсөтүүсү заманбап жашоонун жаңы үлгүлөрүн жайылтуу максатында даярдалып, ар жума күнү саат 22:30 эфирден көрсөтүлөт. Саламатсыздарбы, бода учурчак тили долбоору. Күн сайын дүйнө жүзү боюнча. Ал эми учурчак программасы аталышы айтып тургандай эле учурдун актуалдуу маселелерин алып чыгат. Социалдык, саясий же маданий айтор кандай көйгөй болбосун иш күндөрү түз эфирде тиешелүү коноктор менен маселе талкууга алынат. Ошол эле учурда теле көрүүчүлөр да түз эфир аркылуу байланышып, ачык айкын суроо берип талкууга катыша алат. Биздин көрсөтүүдө негизи башкы директордон эң биринчи талабы болгон бул коомдогу актуалдуу маселелерди алып чыгуу. Иш күндөрү 5 күн эфирге чыгарып атабыз. Анын ичинде бир күн коомдогу маселелерге арналат, бир күн бул адамдагы эң негизги керектүү, эң башкы байлык болгон ден соолук темасына арналат. Бир күн болсо сөзсүз түрдөгү коомдогу негизги күч болот болгон жаштар темасына арналат. Дагы бир күнү биз маданий темаларды дагы алып чыгабыз. Жана бир күнү орус тилинде чыгат. Ошондой эле биздин орус тилдүү көрүүчүлөрүбүз үчүн. Ар бир чыгарылышка кылдаттык менен даярданып, маселенин чоо жайын түп тамырынан бери эликтеп чыгып, анан талкууга алып чыгуу чоң эмгекти талап кылат. Бүгүнкү алып чыкчу тема бул коомдогу эң актуалдуу темалардын бири десем болот. Негизи эле адам баласынын бардыгына тиешелүү маселе бул төрөт маселеси боюнча. Ошол айымдар өздөрүн кош бойлуу кезде кандай кам көрүш керек, жана төрөгө кандай даярданыш керек, ошондой эле төрөт үйүндөгү кызматкерлер кандай мамиле кылыш керек. Нургазы Жаныбековдун эл билсин көрсөтүүсү эл билүүгө тиешелүү болгон программа. Эл ичиндеги көйгөйлөрдү жеринен барып чагылдырат. Социалдык, экономикалык маселелерди, карапайым калктын турмушун, көйгөйүн так жана даана маалымдаган көрсөтүү элдин колдоосуна алынган. Куртту бузуп киргенге биздин акыбыз жок болуп калды. Ошо ойдон кайра келдик дагы. Аталган программа мындан ары чет жердеги мекендештердин да жашоосун четте калтырбайт. Мисалы, жакында эле Орусия мамлекетинде иштеп жүргөн мигранттардын абалы менен таанышып келген. Биз Кудайга шүгүр барып ал жакта мекендештердин, айдоочулардын, жолдо иштегендердин, жол шыпыргандардын деги эле ошол биздин мекендештердин тагдыры менен таанышып келдик. Алардын абалы учурда жакшы деп айтууга да болбойт, жаман деп да айтууга болбойт, орто деп айтсак жаңылыштык болбос. Ал жакта көптөгөн жаңылыктарды көрүп келдик. Ошолорду биз ушул учурда жасап, монтаждап, ушу эфирге берип жатабыз учурда. Башка программалардан айырмасы ар бир чыгарылыш ар кандай окуяларга, талаш-тартыш же аянычтуу тагдырларды чагылдырат. Мындай учурда журналисттин милдети эмоцияга алдырбоо деп белгилейт көрсөтүүнүн автору. Негизги эле журналист эмес, ошол менин өзүм журналист катары менин милдетим негизи ошол коомдо болуп жаткан ошол терс көрүнүштөрдү, ошол адилеттүүлүктү, чечкиндүүлүктү, ошол элдеги болуп жаткан саясий, социалдык катмардагы элдердин абалын ошол коомчулукка жеткирүү негизги милдетибиз ошол. Жогорку жактагыларга жеткирүү ошол эл менен бийликтин ортосундагы журналисттер негизи ошол көпүрө болуп эсептелет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай биз Домодедово аэропортуна келип түштүк. Каналдын эң эле рейтинги жогору көрсөтүүлөрүнүн бири New TV Patrol. Коомдогу тартипсиздик жана башаламандыкты жашырбай эл сынына койгон программа жумасына 2 ирет эфирге чыгат. Көрсөтүүнү алып чыккан журналист Ильяс Балташев ар дайым кадр артында. Окуяны нейтралдуу чагылдырганына ыраазы болгон пикирлер да жок эмес. New TV Patrol программасы бул биринчиден ушу өлкөдөгү кылмыш, кырсыктардын алдын алуу болуп саналат максаты. Ошону менен биргеликте биздин бул долбоор ИИМ министрлигинин жеке көмөгү менен ошол уюштурулган деп айтсам болот да. Кооптуу дагы, кызыктуу дагы программа да. Биздин съемка учурлар көбүнчөсү түн ичинде тартылат. Кадимкидей эле кечки саат 19:00 патрулдук милициянын развод деп коет, алар өздөрүнчө башында уюшат, бардыгы бир жерге келет дагы багыттама алып туруп кетишет да, жумушка чыккандайчы. Биз дагы ошо жумушка чыккандай эле барып туруп ошолор менен кошулабыз дагы. Бир атайын бир экипажга бизди отургузат. Күндө ар ким менен кетебиз дагы, ошол боюнча шаар кыдырып, таң аткычакты ошолор менен биргеликте иш жүргүзөбүз. Программада чындыкты чагылдыруу үчүн журналист өзү да ур токмокко кабылган учурлар болбой койбойт.
Ден соолугу чың эл гана күчтүү мамлекет боло алат. Элдин ден соолугуна кам көргөн давагер көрсөтүүсү ар жуманын жекшемби күнү саат 18:40 обого чыгат. 3 жол чабабыз. Ачып карайбыз, түштүбү түшкөн жокпу тыйын. Андай болбосо кээ бир учурлардыкы Оорунун алдын алуу, алгачкы тез жардам жана кесипкөй дарыгерлердин кеңештерин дал ушул көрсөтүүдөн көрө аласыздар. Ары кызыктуу, ары түйшүктүү журналисттердин жумушу ошол эле учурда чоң жоопкерчиликти да талап кылат. Көрсөтүү өз максатына жетүү үчүн болгон күч аракетин жумшаган чыгармачыл адамдар өз кесибине берилүү менен кызмат кылышат. Байрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакеев, Таңманы программасы.